M'din бардык маанилеринин суммасын эсепте. Бул жерде белгисиз сан m. M'дин ордуна биз кандай маанилерди бере турган болсок, бул барабардык туура болот. Жана m'ге берилген бардык маанилердин суммасын эсептешибиз керек. Анда кайрадан жазып алалы. 3 кошу тамыр астында 6m кемитүү 26 барабар m. Бул жерде m'ди эсептөө үчүн барабардыктын оң жагынан дагы, сол жагынан дагы 3тү кемитип алалы. Кемитебиз 3тү, барабардын оң жагынан дагы кемитебиз 3тү. Анда бизде сол жакта калат. Бул жерден 3төн 3тү кемитсе 0, ал эми бизде калды тамыр астында 6m кемитүү 26 барабар m кемитүү 3. M'ди эсептөө үчүн бул жердеги тамыр астындагы санды тамырдан чыгарып алуу керек. Ал үчүн бул сандардын квадратын эсептейбиз. Сол жактын, барабардыктын сол жагындагы сандын квадратын эсептегендигибиз үчүн оң жагындагы сандардын дагы квадратын эсептейбиз. Анда бул тамырды квадрат жок кылып кетет. Демек бизде калды 6m кемитүү 26 барабар m минус 3түн квадраты. m минус 3түн квадраты канчага барабар? Эсептеп көрөлү. m минус 3 көбөйтүү m минус 3. Анда кашалардагы ар бир санды көбөйтүп алабыз. M'ди m'ге көбөйтсөк, m квадрат, m'ди минус 3кө көбөйтө турган болсок, минус 3m. Минус 3тү m'ге көбөйтөбүз, минус 3m. 3тү минус 3кө көбөйтөбүз. Минус 3тү минус 3кө көбөйтөбүз, анда плюс 9. Демек бул жердеги m минус 3түн квадраты m квадрат минус 6m себеби минус 3m ал минус 6mге барабар. Кошу 9. Жана бул жердеги сандарды барабардыктын оң жагына топтоштуруп алабыз. Анда сол жагындагы сандарды жок кылуу үчүн 6mден кемитебиз 6mди. Жана анда барабардыктын оң жагынан дагы кемитебиз 6mди. Бул жерде минус 26. Аны жок кылып алуу үчүн минус 26га кошуубуз керек 26-ны. Анда барабардыктын оң жагына дагы кошуубуз 26-ны. Эсептейбиз. 6m минус 6m ал 0го барабар. Минус 26 кошу 26 ал дагы 0го барабар. Демек барабардыктын сол жагы 0го барабар. Барабар. Барабардыктын оң жагын эсептейбиз. m квадрат кемитүү минус 6m ал минус 12mге барабар. Жана кошуу бул жерде 9га 26-ны кошсок 35. Биздин бул жердеги амалыбыз квадраттык теңдемеге өзгөрдү. m квадрат минус 12m кошу 35 барабар 0го. Бул жерде m'дин маанисин эсептешибиз керек. Бул квадраттык теңдеме. Аны биз дискриминанттын формуласын колдонуп дагы m'дин маанисин эсептеп алсак болот, же болбосо кыскача бул түрдө дагы ойлонсок болот. Берилген квадраттык теңдемени жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз керек. Анда эң баштапкы сан менен эң аягындагы сан, мисалы 35тин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн карайбыз. Ал 5 жана 7. M'дин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү m көбөйтүү m. Бул жерде 35 санынын көбөйтүүчүлөрү 5 жана 7нин суммасы бизге минус 12 санын дагы берүүсү керек. Демек бул жерде бул сандардын азыркы учурда суммасы плюс 12 санын берет. Минус 12 санын берүүсү үчүн бул жерде плюс 5ти минус 5, ал эми плюс 7ни минус 7 деп алабыз. Анда бул берилген квадраттык теңдеменин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн жазабыз. m минус 5 көбөйтүү m минус 7 барабар 0 деп жазып алсак болот. Кайра текшерип алсак дагы болот. m'ди m'ге көбөйтсөк m квадрат, m'ди минус 7ге көбөйтсөк минус 7m, минус 5ти m'ге көбөйтсөк минус 5m, бизде минус 7m, минус 5m пайда болду. Алардын мааниси бизге минус 12mди берет. Жана минус 5ти минус 7ге көбөйтсөк 35. Демек, бул квадраттык
теңдеменин көбөйтүүчүлөргө ажыратканда туура ажыраттык. Демек, m'дин маанисин эсептейбиз. m минус 5 эгерде 0 боло турган болсо, m канча болот? Аны эсептейбиз. m 5 болуусу керек. Ал эми m минус 7 эгерде 0 барабар боло турган болсочу, анда m канча болуусу керек? m бул жерде дагы 7 болуусу керек. Себеби 0 барабар болуусу үчүн. Демек, биз m'ге 5 жана 7 деген маанилерди берсек болот. M'дин маанилерин эсептеп алдык, алардын суммасын эсептейбиз. 5 кошу 7 барабар 12. Демек, M'дин маанилеринин суммасы 12ге барабар. Же болбосо бул жерде чынында эле 5 менен 7 M'дин маанисиби? Эсептеп көрөбүз. M'дин ордуна 5ти коебуз. 5ти 6га көбөйтсөк 30, 30дан 26-ны кеми 4, 4-тү тамырдын астынан чыгарса 2 калат. 2ге 3-тү кошсо 5. Ал эми бул жерде m 5 деп берилген. Демек, 5 m'дин мааниси боло алат. Жана 7-ни эсептеп көрөбүз. 7-ни дагы m'дин мааниси болобу эсептеп көрөбүз. 6-ны 7ге көбөйтсө 42 кемитүү 26. Ал тамыр астында. 42ден 26-ны кемитсе 16га барабар, тамыр астында 16. 16-нын тамыры 4кө барабар. Демек, бизде калды 3 кошу 4 барабар m 7. 3кө 4 кошсок 7. Демек, 7 дагы m'дин мааниси боло алат. Биз m'дин бардык маанилерин эсептедик жана алардын суммасы 12ге барабар болду.